Президент Сооронбай Жээнбековдун журналисттердин суроосуна жооп бергени, өкмөт башчынын нарынга болгон сапары, Конор Макгрегордун айыпка жыгылганы бул дем алышта интернеттин талкуусуна алынды. Амансызбы? Эфирде соц тармакта эмне кеп көрсөтүүсү. Аны менен кызыңыздар Акылай Маратова алып барам. Ошентип президент Сооронбай Жээнбеков жалпыга маалымдоо каражаттарынын тандалган жетекчилери менен бул дем алышта жолукту. Аталган жолугушуу коомчулукта анчейин деле талкууга алынган жок. Мындан улам айрымдар бул жолугушууну супсак өттү десе, кайбири бул массалык маалымат каражаттары менен майрамдын алдындагы жолугушуу болгонун айткан. Баса бул жолугушууга камера, фотоаппаратка уруксаат берилген эмес. Журналист Жакшылык Бердибек уулу Сооронбай Жээнбеков журналисттерди чакырды, бирок камера, фотоаппаратты киргизген жок. Камерасы жок журналист эмес. Facebook колдонуучусу Кадырбек Жолдошов коркту. Атамбаев балт десе сүйрөлүп келген соке африст болуп калды. Бүгүнкү айткандары бүт калп, айлыкты 26 000 кылып берем дегендей лапша болуп тур. Говорит ТВнын директору Кайргүл Урумканова. Пресс-конференция эмес, жолугуу эле болду. Майрамдын алдында жетекчилер менен. Facebook колдонуучусу Зыйна Бакирова журналисттер менен эмес, ММКнын жетекчилери менен жолугушуу болду. Пресс-конференция эмес, жумурткадан кыр издебей эле жашасаңар. Президент Сооронбай Жээнбеков жалпыга маалымдоо каражаттардын жетекчилери менен болгон жолугушуусунда алардын суроолоруна жооп берип, ал такка отурган мезгилден тарта мамлекетте бардыгы мыйзам чегинде болуп жатканын билдирген. Анын ичинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кармалышын камтыган. Биринчиден Алмазбек элдин тынчтыгы деп туруп, анан келип туручуну менен келип туруп, мага кандын кереги жок. Мен өзүм калоом менен болбошу мен ырашчылык берем. Бардыгы мыйзам негизинде чечилет. Калган бойдон. Балдарыңызга эч ким тийбейт. Ага сөз берет. Азыр биз убакыт көп болуп чыга берсек болот. Твиттер колдонуучусу Насовик Жээнбеков мурдагы президент Атамбаевди кармоо учурунда эч кандай күч колдонбогонун айтканы жаккан жок. Бардык ишти тергөөгө шылтаптыр. Мындай чечимди өзү кабыл алганын айтса болмок. Бул чындыкта. Журналист Дарья Подольская президенттин ЖМКнын жетекчилери менен болгон жолугушуусунун баарын окуп чыктым. Муну менен белгилүү бир сериалдагы доктор мага эмне болду десе, чечебиз деп айтканына окшоштурдум. Ушундай эле өтүптүр. Журналист Элнура Кулуева Ажо Марстан келгенде эле сүйлөгөн окшойт. Журналист Семетей Таласуулду ийгиликсиз шорук аткан падышанын кулагы керең көзү сокур. Себеби анын кулагы кошоматчылардын айткан сөздөрү кулку кылып, Сентабай деген Сөлкөбай көзүн жаап салат. Элден алыстайт, чындыктан узак калат, катасын көрбөйт, караламандын датын укпайт. Бирок мунун баары өзүнүн шору. Эл өз жанын багып келет, бага да берет. Журналист Канышай Мамыркулова уча жетпей калгансып барбагандар таздын уул кызындай көргөндөр, тазасынып акылдуу сунгандар андай жолугушуулар чепуха. Бул дем алышта Бишкек Нарын-Торгар жолунда оор жүк ташуучу унаа жолдон оодарылып кеткен. Бул убакытта премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин кортежи токтоп, өкмөт башчы бул кырсыкты көзөмөлгө алууну тапшырган. Ал эми интернет желеси Абылгазиевдин бул сапатын баалап, аны өлкөдөгү башка иштерди да ушундай көзөмөлгө алууга чакырышкан. Журналист Семетей Аманбеков премьер-министр оодарылып кеткен жүктү көзөмөлгө алууну тапшырыптыр. Бул кылганы жакшы. Ушундай эле сапатын өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө жазаса, андага баа берилет эле. Facebook колдонуучусу Ширин Жумадилова башталат баары майдадан дейт го. Майда иштен баштаптыр. Эми буйруса сиз айткан маселеге да жетер. 3 жашар наристени унаасы менен тебелеп кеткен айдоочу камакка алынып, окуя боюнча териштирүү иштери башталды. Бул боюнча Бишкек шаардык милициясы билдирди. Маалыматта Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдүн короосунда унаасын артка айдап жатып, айдоочу байкабастан 3 жаштагы баланы тебелеп кеткен. Кийин жараат алган бала ооруканадан көз жумган. Facebook колдонуучусу Мырзабек Кубатов кармалууга, камалууга, жооп берүүгө, жазага тартылууга тийиш. Азаттык 3 жашар баланы тебелеп кеткен машинанын айдоочусу камалды. Ирландиялык белгилүү мушкер Конор Макгрегор өзүнүн атындагы вискиден баш тарткан улгайган адамды башка чапкан үчүн жоопко тартылган. Маалыматта спортчуга 100 000 акш доллар өлчөмүндө айып пул салынган айтылат. Эске салсак, Макгрегор 2019-жылдын мартында спорттон кетерин жар салып, бирок бул убадасын аткарууга шашпай турганын маалымдаган.
Социалдык тармак талкууга алган жаңылыктардын түрмөгүн мына ушулар түздү. Акылай Маратова, Тилекей Шенкулов, кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.